Биздин элибиздин ушул өнүгүүсүнө өз салымын кошкон агайларыбыздын катарында Жолдошбек Мамажанов агайыбызды көрүүгө болот. Агайдын көзү тирүү болгондо бул маданияттын өнүгүүсүнө дагы далай салым кошмок. Абдан туура, андемесе мезгилдер бар, эч нерсеге багынбас, адам болбойт, бири-биrini сагынбас. 1000 болсо да, 100 болсо да тууганың, бир тууганың эч бир жерден табылбас дейт. Жолдошбек Мамажановдун бир тууган инеси ырдаса сонун жарашкан, суктанып бары карашкан, дагы ырда берсин деп элдерим жүгүрүп барып талашкан. Кана Карадөбөгө орношкон, ырдаса элдер колдошкон, Мамажан келатат сулуу мойдоочун. Кана эмесе койчолор менен Жолдошбек Мамажановдун бир тууган инеси Мамыт Мамажанов. Бүгүнкү ушул менин агамдын эскерүү кечесине сыйлап урматтап келген районубуздун жетекчилери жана биздин элибиздин ушул сыйлап келген туугандар, бүгүн мына эгер агам тирүү болгондо 70 жашка чыкмак экен, Кудайдын буйругу 2010 жыл ушинтип өтүп кетти арабыздан. Анын көпчүлүк ырдалбай калган ырлары бар. Ошолорду колубуздан келишинче аракет кылып жеткиргенге аракет кылып атабыз. Мындан нары дагы жаштарга берип ырдатайлы деген үмүттөр бар. Мына эжелерим алыс жакындан келген Рахмат Жалал Абадтан, өзгөчө ушул Шүлүктүдөн, Баткен, Лейлек, барлык алыс жакындан келген туугандарга, досторго, өлкөлөргө рахмат, кош келипсиздер, колдоп келгениңиздерге рахмат. Анда эмесе ушул кечени, ушул эскерүү кечесин уюштурган Ашим деген агабызды билип калдыңыздар. Ашим Байматов Токурович деген өзү врач болсо дагы ушул менин агамды өлүшүнү эле күтүп тургандай кийин чыгып кетти да, объезд менен кетип атсам, аккордеонду ошо менен кийин үйрөндү да, бизден чоң үйрөнгөндө. Анан кетип атсам, жамгыр төктү дегенди эзип аткан экен, ошондон аккордеонду алып, ошондон кийин мына азыркы күндө огондорду чыгарып, жакшы огон чогуп кетти. Ошон үчүн Ашим ака сизге рахмат. Бир туруп койсоңуз эл бардыгы билет да сизди. Мына Ашим ака рахмат. Ушул мен быйыл Маданият министриге кирип 70 жылдыкты өткөрөбүз деп сүйлөшүп, майга коюлган республикалык деңгээлде өткөзүп беребиз. Анан өзүңөрдүн районуңарда райондук деңгээлде өткөрсөңөр керек. Бул жерде жетекчилер бар, башка бар деп айтып калды. Майрамга жакын болуп калып, жакшы кирип сүйлөшө албай калдык. Кандай болду? Бирок рахмат сиздерге. Ушул Кутбиден Шакирович, сизге чоң рахмат, келип ушунда катышып бергениңиздерге, жетекчилерге, барыңыздарга. Анда эмесе кош келипсиздер. Майрамдык белек деген бир ыры чыгарган эле, ушундай Жолдошбек Мамажановдун акыркы ырларынан мана бүгүн көзү өтүп, өзүнө майрамдык белек деп тартып койсом уруксатыңыздар менен. Sol boy turgan